Нурмира илимге келгенден бери спортко жакындаган. Анткени анын илими спортко байланыштуу, бирок тил жана педагогика багытында. Каарманыбыз бүгүнкү күнү Бейшен Турузбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында эмгектенет. Анын илимге болгон алгачкы кадамы ушул университеттен башталган. Бул жерге ошо буйруп бул жакка иштеп калдым. Мен өзүмдүн атамдагы ушул Дене тарбия спорт институтунда окуп бүтүп, Кыргыз ССРнин эмгек сиңирген машыктыруучусу, жеңил атлетика боюнча, сууга сүзүү боюнча. Анан ушул жерден иштеп калдым. Анан мен өзү англис тили сабагынан сабак бергендиктен, ушул педагогика менен айкалыштырып, дене тарбия багытында студенттерди окутуу кызыктуу болду да. Нурмира Абдыбекова 1999-жылдан 2003 жылга чейин Каракол педагогикалык колледжде билим алып, башталгыч класстын мугалими адистигине ээ болгон. 2008 жылы Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин Европа цивилизациясы факультетинин англис тили адистигин бүтүрөт. 2011 жылдан баштап Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын тилдер кафедрасында англис тили окутуучусу болуп иштей баштайт. Алгачкы илимий ишмердүүлүгү дагы дал ушул университеттен башталат. Бул илимий изилдөө иштери абдан мен үчүн дүйнөнү ачты десем болот. Себеби ушул мен өзүм атам дагы айтчу да, апам дагы ошол өзү дарыгер, из калтыр бул дүйнөдө деп айтылат го. Анан ошол өзүбүздүн тажрыйбабыз, билимибиз менен бөлүшүп, кийинки муунга өткөрүп берүү деген максатта мен үчүн да абдан чоң ачылыштарды жасадык десек болот. Мен үчүн ушул мисалы изилдөө аркылуу бир канча долбоорлорго катыштык. Мисалы окуу китептерибизди, окуу куралдарыбызды чыгардык. Окумуштуу илим менен көп таанышкан сайын ага кызыгып, аз убакыттын ичинде бир топ макала, китептерди чыгарганга жетишкен. Ал спорт багытындагы жаштарга англис тилин үйрөтүүдө көптөгөн салымдарды кошкон. Башында сабакка келгенде эле көбүнчөсү биздин студенттер региондордон келишет. Ошол жети дубандан келген студенттердин сүйлөө маданиятын, кеп маданиятын, алардын ошол 4 багыт боюнча окуу, жазуу, сүйлөп түшүнүү, ошол ишмердүүлүгүн өстүрүү максатында ушундай теманы тандап алдык да. Анан ушул 3 багытта ошо иштедик. Албетте бул аралыкта окумуштуу алдыга умтулуп, талыкпай чууркап жүрүп, илимди изилдеп ийгиликке жеткен. Анын эң эле алгачкы илимий изилдөөсү дене тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары деген темадагы диссертациясы болгон. Дене тарбия спорт багытындагы бакалаврларды даярдоодо стандарттын негизинде окуу план жана ушул англис тили боюнча окуу программабыздын, жумушчу программабыздын негизинде бул биздин окуу куралыбыз Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен чыгарылган жана бир канча бөлүмдөрдү да өзүнө камтыйт. Бул Кыргызстан, Кыргыздын улуттук оюндары, спорт менин жашоомдо, ошондой эле англис тилдүү өлкөлөр, ошол биздин студенттердин сүйлөө кебин, кеп маданиятын өстүрүү максатында 4 багыт боюнча иштелип чыкты. Ошондой эле ичинде диск берилген, аудио, видео дагы бар.
ошондой эле студенттердин критикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, аудирование, угуп түшүнүү, окуу, сүйлөө жана жазуу. Ушундай 4 ишмердүүлүктү өнүктүрүү максатында ушундай көнүгүүлөр системасы иштелип чыккан. Биздин студенттер спортсмен болгондуктан, дене тарбия спорт багытында болгондуктан, бул китепке адистигине багытталган окуу куралы деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени ушул мен 2019-жылы жактаган учурда ушул дене тарбия спорт академиясында тилдер кафедрасында алгачкы кандидаттык диссертация болду. Жана англис тили боюнча да эң алгачкы китеп болуп саналат. Ошондой эле ушу менен катар дагы Кыргызстан менин мекеним деген ушул англис тилинде бул жакта дагы текстке чейинки, тексттен кийинки окуу куралдардын ичинде камтылган баардык тексттер. Кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруунун үстүндө иштеп жатып, ал бир канча эксперименттерди жүргүзгөн. Албетте, кеп ишмердүүлүк ар бир кесиптик ээлеринин адистик интеллектуалдык деңгээлин көрсөтүп, аны өмүр бою коштоп жүргөн тилдик, коммуникативдик касиет сапаттардын бири. Андыктан окумуштуунун бул багытта иш алып барганы бул биринчи ирет студенттерге чоң жетишкендик болот. Бул окуу курал дене тарбия спорт багытындагы студенттерге, ошондой эле англис тили сабагына берген окутуучуларга, мугалимдерге арналган. Бул эң негизги башкы максаты компетенттүүлүктүн негизинде окутуу жана адистигине байланыштырып окутуу. Башкача айтканда, баардык тексттер, мисалы үчүн спорт менин жашоомдо жана Кыргызстандын улуттук оюндары, баардык улуттук оюндары кирген, кыргыз күрөш, ат оюндары, көк бөрү, эреңиш, оодарыш, көчмөндөрдүн оюндары, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Ушул биз англис тилин окутканда текст бул жакта текст дагы берилет, грамматика да берилет. Ошол грамматика ошол өтүлүп аткан кептик темага байланыштырып бердик. Мисалы, англис тилин окутууда бул кептик тема берилет, анан ошону грамматика менен айкалаштырдык. Көнүгүүлөр системасы эксперименттен өткөрдүк. Бизде ошол экспериментте 243 студент катышты. 123 студент бул эксперименталдык группадагы, анан дагы 123 студент контролдук группа. Ушул биздин экспериментке катышкан студенттердин жылдын аягында алардын угуусу, сүйлөөсү, жазуусу, кеп маданияты жогорулаган. Ошондой эле ошол кесипке багыттап окутууда дагы биздин ошол чет өлкөдө эл аралык спорттук мелдештерге, азиялык оюндарга катышкан студенттерибиз дагы бизге абдан керектүү китеп экен деп кийин ушундай фидбектерин беришти. Нурмира Абдыбекова мындан сырткары педагогика жаатында бир топ илимий иштерди жазган. Ал билим берүү системасында жаңы өзгөртүүлөргө, жаңыча технологияларды колдонуу максатында бир канча көнүгүүлөр системасын иштеп чыгууга салым кошкон. Мындан сырткары студенттердин кеп маданиятын, критикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, угуп түшүнүү, окуу, сүйлөө, жазуу жөндөмүн өнүктүрүү максатында китептерди чыгарган. Бул китептин окуу куралыбыздын аягында сөздүк берилет, 3 тилде: орусча, кыргызча, англисче. Спорттук терминдер берилет жана кыргыздын улуттук оюндары, аларга түшүндүрмө дагы англис тилинде, кыргыз тилинде кенен берилген. Биз окуу куралды бул Бишкек шаарындагы китепканаларга таратканбыз. Анан 2016-жылы ошол Англиядан келген Крис Эдлинг деген жазуучу бар экен. Ошол жазуучу бул китепти Байеленов атындагы балдар китепканасынан таап, анан сиз автор экенсиз деп издеп келген. Анан ал өзү жаш изилдөөчү катары кыргыздын салты, үрп адаттарын изилдеп жүргөн экен. Анан биз биргеликте бул ала качуу бул салтпы же кылмышпы деген темада англис тилинде ачык сабак чогуу өткөнбүз.
Ушул окуу куралыбыздын негизинде биз бир канча интеграцияланган сабактарды уюштурдук. Мисалы үчүн англис тили жана футбол, англис тили жана регби, англис тили жана жеңил атлетика деген сыяктуу сабактын учурунда биз көнүгүүлөр системасын текст менен таанышып, алардын сөз байлыгын өнүктүрүп, ушундай сабактарды уюштурдук. Ал эми футбол учурунда ошол биздин Жайка долбоору аркылуу келген, Япониядан келген биздин ыктыярчылар бар болчу, волонтерлор. Ошолор менен биргеликте интеграцияланган сабактарды уюштуруп көрдүк. Жана бул жыйынтыгы абдан жогорку жыйынтыкты берди. Студенттердин кызыгуусун арттырды. Студенттер абдан сабакка да кызыгып, ошол оюнду да ойногондо абдан кызыктуу болду да. Себеби биз англис тилинде, мисалы үчүн футбол же регби спорттун түрү боюнча тексттер менен иштеп, көнүгүүлөрдү аткардык. Жана машыгуу учурунда атайын машыгуу уюштуруп түштөн кийин анан ошону машыгуу учурунда Япониядан келген биздин ыктыярчылар англис тилинде аларды машыгуу процессин уюштуруп беришти да. Мисалы үчүн топ берүү, секирүү, ошондой эле ушундай спорттук терминдерди англис тилинде сүйлөп атышты. Анан биз ошол Япониядан келген ыктыярчылар менен биргеликте ошол англисче гана сүйлөйбүз, орусча, кыргызча сүйлөбөйбүз деп ушундай талап койгонбуз студенттерге. Анан студенттер ошого аракет кылып атышты. Сүйлөй албай калса жестикуляция менен көрсөтүп, ушундай оюндар абдан кызыктуу болду да. Мугалим окумуштуу тилди өздөштүрүүдө көпчүлүк учурда практикалык жүздө студенттер менен иш алып барганды жакшы көрөт. Албетте биз жаңы окууга келгенде, бул жерге иштеп баштаганда 2011-2012 жылдагы окуу пландарында англис тилинин сааты абдан көп болчу, 360 саат. Анан жылдан жылга тил үйрөнүү боюнча сааттар кыскарган. Азыр 120 саат, бул студенттердин өз алдынча сааты менен бирге 240. Мурда мисалы үчүн 2-чи, 3-чү, 4-чү курста окушса студенттер, азыркы учурда бир гана ушул 2-чи курста гана окутулат англис тили. Сааттардын кыскалыгына байланыштуу өз алдынча да окуганга туура келишет. Анан англис тилин чындыгында спортсмендер биздин ошол желегибизди бийик көтөрүп, олимпиадалык оюндарга, азиялык оюндарга, андан башка дагы спорттук мелдештерге, турнирлерге активдүү катышат. Ошого байланыштуу баардык студенттерибиз чет өлкөгө чыкканда англис тили чындыгында керек экен. Бул англис тили эл аралык тил болгондуктан биз өз алдынча дагы үйрөнүшүбүз керек деп ынанып келишет, жана кызыгуу менен кабыл алышат. Бирок негизги булардын багыты дене тарбия, спорт болгондуктан англис тилине саат азыраак берилген да. Каарманыбыздын ар бир аткан таңы илим менен башталат. Ал илим аркылуу көптөгөн максаттарды коюу менен бирге бир канча чет мамлекеттерге барып, эл аралык илимий практикалык конференцияларга жана симпозиумдарга катышып турат. Эң биринчи 2018 жылы өзүмдүн ошол кандидаттык диссертациямдын негизинде Индияга барып, эл аралык практикалык конференцияда онлайн доклад окуп бергем. Анан кийинки жылы дагы кайрадан ошол Индияга чакырышты. Ал жакта эң биринчи алгачкы Эмити деген университетке баргам. Анан кийинки жылдары Шарда университети чакырышты. Ал жактагы чоң окуу жай экен. Анан ал жакта уже офлайн түрүндө бардым. 2019 жылы алгач кирет. Барып өзүмдүн диссертациям боюнча доклад окуп бердим. Андан кийин бул биздин окуу жай менен Шарда университетинин ортосунда меморандумга кол койдук. Ошол меморандум кагаз түрүндө калбасын деп биз 2020 жылдан баштап биргелешкен онлайн конференция, вебинар, конок лекцияларын уюштурдук. Биздин ошол профессор ошол Индиянын ошо Грейта Нойда шаарында жайгашкан Прамод Кумар деген профессорубуз бизге келип конок лекцияларын окуп берди. Мен дагы
ошол Индиянын Шарда университетиндеги магистранттарга жана аспиранттарга илимий изилдөөнүн методологиясы боюнча өзүм дагы лекцияларды окудум. Андан кийин 2020 жылы онлайн аралыктан уюштурдук. Ал эми ушул 2022 жылы былтыр биз дагы бир жолу ошол Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан жана мектептердин директорлору менен биргелешкен ушундай чоң иш-чара уюштурдук биргелешкен. Ал иш-чарага Кыргызстандан 22 окумуштуулар, жаш окумуштуулар, аспиранттар катышты. Ошол делегация менен биз Индияга барып, ушундай өзүбүздүн илим жаатындагы болгон ийгиликтерибиз менен бөлүштүк. 2020 жылы Шарда университети ушул ардактуу профессор деген наамды ыйгарышкан. 2019-20 жылдары болчу. Ошого байланыштуу кыргыз тилин окутуу, биз өзүбүз дагы билим жогорулатуу курстарынан окуганбыз, кыргыз тилин окутуу боюнча. Анан ал онлайн сабактар болгондуктан YouTube каналын ачкам. Өзүм YouTube каналында ошол англис тилин окутуу, ошондой эле кыргыз тилин чет элдик студенттерге окутуу деген плейлисттерге бөлүп, онлайн сабактарды тартып, киргизип, анан ошонун негизинде биз ошол кыргыз патенттин көбөлүгүн алдык. 30 видео сабак иштеп чыкканбыз. Анын ичинде ошол англис тилин, кыргыз тилин окутуудан башка дагы инновациялык технологиялар жана педагогика багытында дагы видео сабактар уюштурулду. Себеби пандемияда биздин ошол окутуучуларыбыз, мугалимдерибиз даяр эмес болчу. Ошого байланыштуу бир катар вебинарларды да өттүк. Илим деген учу кыйры жок океан. Мен бар болгону ошол океандын жээгиндеги кум менен ойноп отурган балтыр бешик баламын демекчи. Нурмира Абдыбекова дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырып, илимге салымын кошо берет деген тилектер менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктагыбыз келип турат.